Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Салам достор. Азыр биз Авитодон өткөндө Жогорку Кеңештин депутат айымы Гүлия Кожогулуна кыргыз паспорту Авитодо кеңири сатылып атат деп парламент айткан болчу. Азыр көрөбүз, ошону чындыгында сатылып атабы, Авитодон эме кылып көрөбүз, карап көрөбүз. Киргизия паспорт деп жазып көрөбүз. Барбы жокпу, андан көрөбүз. Азыр Авитодон мына биринчиси гражданство Киргизия деп туруп чыкты. Так, бар экен. Гражданство Киргизия 600 000 рубль деп турат. За услуги. Адрестер менен жазып коюптур. Москва, проспект Андропова деп. Сону косулушу дагы болот. Информация подробный кеңири дагы айтылган бул жерде. Деловые услуги, консультирование, бүт бардыгы опыт работа 4 лета, на город СССР 600 000 рубльден экен. Читайт. Дагы бир жолу дагы мындан тышкары мында 600 рубль деп Ольга деп 600 000 рубльге Ольга киргизген экен. Дагы чыгып калар экен. Гражданство Киргизия, Виталий деп бул дагы киргизиптир. Новый Черемушкадан. На гражданство Киргизии срок получения 6 месяцев, срок реальный для граждан, родившихся на территории СССР до 91 год. Встречаем в аэропорту Бишкека. Бишкектен өздөрү күтүшүп алат экен. Трансформатор гостиница бүт бардыгын ушундай окуп чыксаңыздар. Мына ачыктан ачык эле Россиянын Авито сайтында кыргыз паспорту ачыктан ачык эле сатылып аткан учуру. Мында дагы чыгып атат. Бул жерде канча дейт? Кыргыз паспорту 1 100 000 экен. Москва Филевская линия дейт. Бунун подробностьун окусак. Бүт бардыгы чыккан. Даже карта, банковский карталарга дагы эме кылып берет экен. Көрдүңүздөр да. Буну эми биздин чоңдор кайдыгер карабастан мына ушундай кыргыз паспортунун сатылышынын жолун алдын алыш керек булардычы. Арсаңдар эми биздин мамлекеттик паспортубуз ушундай рекламалык сайттарда сатылып атканы бул өтө туура эмес иш. Кайдыгерлик бул. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.